уже обидеть, говорит, ему рай нет. А ты вот так одет, молодая еще на улице, возбужденная уже мужчина. Не должны сдерживать свои инстинкты. Вообще не может ходить. Если мне жарко, да, у меня шорты, у меня майка. Это стыдно все равно. Я понял бы, вот такой маленький был. В Киргизии вот такие женщины, многие стали бы так. Один дурак тебе взял, гору отвез бы. И что тебе случилось бы? Его бы посадили. Если тебе убьет такой маньяк, от такого болезнь появляется мужчина. А вы ничего не понимаете. Мужчины слабые. Девушки по пути меня останавливают. Юбка, все. Я говорю, девушку можно назад сядешь. И она тоже мне говорит, не можешь себе держать, говорит. Я тебе могу а внутри не могу. А если я тебе сейчас, а что будет получиться? Ты на такого работаешь. Что, сколько у тебя там за час, говорит? $100 или сколько там? 2000, 3000, сколько? Потому что девчонка ниже колени хотя бы вот так одевается юбки. Кыздын сырткы келбетине дал ушундай сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Мейли коомдук жайда болсун, көчөдө болсун, социалдык тармактарда болсун, кыздардын сырткы көрүнүшүнө, кийим кечесине асылгандар көп болууда. Мындан да өкүнүчтүүсү жана коркунучтуусу коом муну нормалдуу кабыл алып, ал тургай ачык кийингени үчүн кыздарга ыдык көрсөткөндөрдү, зордуктагандарды актагандар да бар. Азаттык плюста дал ушул теманы бүгүн талкуулдайбыз. Аны мен адаттагыдай эле Нурболот Азамат жана кесиптешим. Мен Айдана Топчубаева алып барабыз, саламатсызбы? Да, жогоруда видеодогу кыз Арина Варнавская, ал азыр Казакстанда болгонуна байланыштуу бизге скайп аркылуу катышып жатат. Арина, саламатсызбы? Сиз азыр өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Коркуу сезимдери жокпу? Негизи эле бул окуя сизге кандай таасир калтырды? Сначала было как-то нейтрально и непонятно. Башында бул окуя бир аз түшүнүксүз жана нейтралдуу болуп жатты. Бирок ал азыр Токойго алып кетсем эмне болот? Зордуктаган адам күнөөлүү эмес деген сыяктуу сөздөрдү айткандан кийин корко баштадым. Таксиден чыккандан кийин 10 мүнөт дендароо абалда турдум. Мен жаңы эле эмнеге туш болдум деп ойлоно баштадым. Баарынан коркунучтуусу бул окуяны социалдык тармактарга жарыялаганга чейин мен бул маселе канчалык чоң экенин түшүнгөн эмесмин. Жарыялагандан кийин менин дарегиме терс пикирлер көп айтылды. Көрсө, зөөкүрлөрдү актаган, тескерисинче кызды күнөөлөп, анын кийимин сынга алган адамдар көп экен. Ата-энеме айтып берсем, алар да таң калышты. Атам сарсана болуп мага чалды. Азыр бизде бул маселе бар экени мени чоочулатып турат. Албетте, элдин колдоосу мени бир аз тынчтандырды. Бирок бул көйгөйдүн масштабы мени кооптондурат. Да, насколько проблема масштабная. Сиз видеону жүктөгөндөн кийин ал айдоочу сизге байланышка чыккан жокпу? Эч кандай коркутуулар болгон жокпу? Нет, Жок, айдоочу тарабынан коркутуу болгон жок. Байланышка да чыккан жок. выходил, ничего. Мындай окуяларга буга чейин да туш болдуңуз беле? Я лично нет. Жеке өзүм туш болбосом да тааныштарымдын башынан өткөн. Бирок бул окуяга чейин менде мындай коркуу болгон эмес. Столкнулась я лично. Айрина, кечиресиз, сиз канча жаштасыз? 17. 17 жаштамын. Бул окуяга чейин дагы көчөдө курбулар менен кетип бараткан учурда Айдай Токоеваны жамбашына бир жигит чаап кеткен. Кыздар ошол учурду видеого тартып калып, андан кийин арыз менен дагы милицияга кайрылганыңыздар коомчулукка белгилүү болду. Бул окуя кандай жыйынтыкталды? Азыр кандай баскычта турат? Учурда ошо сотко чейинки өндүрүш жүрүп атат. Следователь али чалып айта элек да эмне болгон, бирок ал бала табылды. Кечирим сурады, сотко чейин жеткирип эле коелучу деп суранды, өтүндү, бирок жок, аягына чейин ишти жеткирем деп айттым. Ушул эле видеонун астында дагы кыз өзү кыска кийинип турбайбы, кыска кийинсе чабат да деген комментарийлер жазылып атканын биз көрүп аттык да. Башкача айтканда, мында да сиздин жеке мейкиндигиңизге кол салган адамды актап атышат. Негизи эле мындай комментарийлерди кимдер жазышты? Дагы кандай комментарийлер болду? Ошол комментарийлерге карабаган аракет кылдым да, анткени бар эле психологиялык жактан да бир таасир кылат да. Анан өзүмдү кайра түнтпөйүн, эметпейин деп карабаган аракет кылдым, бирок ошо кыз курбуларым айтып бергендей эле ошо эме ушундай кийинип караңгыда жүрүп, анан да колуңарда да сыра карма болсоңар, анда силер ушундай нерсеге татыктуусуңар, ошону өтүнүп аткансыңар, өзүңөр суранып аткансыңар дегендей. Албетте өзүбүздү кооптуу жерде сезебиз да, анан биринчи жиним келет. Сен менин мейкиндигиме ушинтип келип, мени ушундай чабып, андан кийин да ошо ага кошо да өзүнүн да күнөөсүн сезбей, эч да моюнуна албаганына да жиним келет да. Андан кийин ушундай комментарийлер көргөндөн кийин аябай таң калдым. Ушунчалык көп
экен, ушундай ойдо жүргөн адамдар деп ойлогон эмесмин. Андан кийин аялдарды да көргөндөн кийин да аябай таң калдым да. Анткени аялдар деген, мисалы менин оюмча, ар бири экинчиси болбосо, ар бири үчүнчү аялдын бирөөсү ушундай нерселерге кабылган болот да. Андан кийин алар деген мындай биз эмнеден өтүп атканыбызды түшүнүш керек да деп ойдо, бирок ошол менен бирге да ушундай нерселерди жазганда түшүнбөй калдым да ошо аял. Таң калып атасыз дагы деле. Жакшы. Ал бала милицияга өзү кайрылып, жөн гана колу тийип кеткенин айтканда аны бошотуп жиберишти деген дагы маалымат бар да, бул чынбы? Бул факт боюнча 2021 жылдын 8-июнь күнү кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрини Кыргыз Республикасынын Жорук кодексинин 119 бул майда бейбаштык беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Кечиресиз, азыр ал бала бошотулуп кеткен деген маалымат чынбы? Азыркы учурда деген соттук медициналык экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында. Ал эми болсо ал баладын деген биз обязательство заявка менен жибергенбиз. Кандай жаза берилиши мүмкүн? Бул боюнча жазаны биз деген азыркы учурда тактай албайбыз, анткени келтирилген жаракаттын, денесине келтирилген жаракаттын деген оордугун биз аныкташыбыз керек. Соттук медициналык экспертизаларынын заключениялары чыккандан кийин анан биз юридикалык оценкасын беребиз. Адатта ушул сыяктуу окуяларда кандай жаза каралат? Майда бейбаштык боло турган болсо, анда бизде деген айып пулдар эле көрсөтүлгөн. Канча суммада? 30 миңден 60 миңге чейинки. Бул өзүнүн деген жоруктун оордугуна жараша. Жакшы. Негизи жогоруда эки окуяда тең, бирисинде ɨдык көрсөтүү, экинчисинде коркутуунун белгилери байкалып атат. Адатта ушундай мыйзам бузууларга кандай жазалар каралган? Ыдык көрсөтүү дегенде бизде домогательство же. Домогательство боюнча сексуалдуу мүнөздөгү аракеттерди мажбурлоо. Бул жерде деген обязательно должно быть именно действие. Чалып аткан кыймыл аракет да? Бул деген кыймыл аракет, бирок умыслдарында караш керек да. Бул жерде деген жоруктун же кылмыштын өзүнүн курамдары болуш керек обязательно. К примеру, если мисалы жогоруда окуяда сиз жеке өзүңүз кандай баа бересиз да? Жигит жолдо бараткан кыздардын жамбашына бир чаап кетти. Бул жакта ошол эмненин белгилери байкалат анда? Майда бейбаштык. Видеодо ошол жигит өзү да айтып атат да, мен кааладым, анан чаптым деп атат да. Ушул сөздү жүйө катары, далил катары колдонсок болобу? Бул деген биз тергөө амалдарынын учурунда деген бул жактан айтып атат, колум тийип кетти деп. Ошондуктан биз ар бир адамдын деген конституциялык укуктарын бузууга эмес болот. Жүрүстүрө берсе болобу? Вот сиз жанагы судмедик экспертиза өтүп, эмне кантип өтүп атасың? Каяк жарын карап атышат да ошо. Алар чапкан жерин көгөргөн жок да, ошону эле карайбы. Жок, муну деген моралдык, мен оюмча моралдык таасир биякта ден соолук аябай чоң да. Көгөрүп сынып калса дагы бул анча чоң таасир бербейт. Мээсине моралдык таасир деген бул аябай чоң. Анткени бул чоң кыз, мисалы, бул на всю жизнь травма алат да. Бул эркектер менен сүйлөшө албай калышы мүмкүн, күйөөгө тийип проблемалар болушу мүмкүн. Ошон үчүн судмедик экспертиза өтүп атканда да моралдык экспертизаны дагы, психиатрический экспертиза дагы обязательно өтүш керек. Сурооңузга мен жооп берип коеюн. Туура айтасыздар. Бул сотко чейинки өндүрүштүн негизинде в обязанность түрдө психолога, психиатрический экспертизаны назначать этилиш керек. Сиздерге психолога, психиатрияга жолдомо бериш керек. Ошол жерден барып туруп, сиз өтүп, анан ошол жерден заключениясын чыгарыш керек да, ошонун негизинде анан жыйынтык чыгарыш керек. Бардым, көрсөттүм, эч нерсе жок да, мисалы, чын эле. Бир да изи калган жок колунун, мисалы, же көгөргөндө жок. Көрсөттүм, ошол эле сиз айткандай психологический эмен койгон жок да, мисалы, экспертизага жолдомо берилген жок. Биринчи сиздердин судебно-медицинский экспертизанын заключениясы келгенден кийин ошонун баарын кошуп туруп, иштин баарын толуктап туруп, анан психолог-психиатрическийге жиберилет. Бул өзүнүн этапы болот, ошол этап менен болот. Буга чейин ушундай маселелер менен кайрылгандар, жазалангандар болду беле? Кандай жазаларды алышты эле алар? Сексуалдуу мүнөздүү аракеттерди мажбурлоо боюнча бизде катталган 2021 жылдын 1-январынан тарта бүгүнкү күнгө чейин 6 факт катталган. 6 факттын бирөөсү сот
сотко жиберилип, сот кароого жиберилип, ал эми андан деген төртөөсү за отсутствием состава проступка или преступления, то есть кылмыштын же жоруктуунун курамы жоктугуна байланыштуу өндүрүштөн кыскарган. Ал эми азыр бир факт боюнча азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүп атат. Анын тергөө амалдары бүткөндөн соң юридикалык отчетка берилет. Бул зордуктоо эмес, Бул зордуктоо эмес. Дал ушул ыдык көрсөтүү боюнча. Аракеттенүү боюнча. Ошондо жазасы 30 000 сомдон 60 000 сомдун тегереğine чейин. Жок, бул боюнча сексуалдуу мүнөздүү аракеттерди мажбурлоо бул уже биздин кылмыш болуп саналат. Бизде кылмыш болуп, кылмыш жаза кодексинин 163 кодекс беренесинде каралгандай, ушул берене менен бизде азыркы учурда оор кылмыштардан болуп саналгандыктан, ушул берене менен азыркы учурда 6 факт катталып 1-январдан бери. Азыр бирөөсү өндүрүштө. Бизде маданият министринин дагы орун басары отурат. Жогорудагы окуяларга сиздер кандай баа бердиңиздер? Мунун себеби эмнеде болуп жатат? Биринчиден ошол биз бүгүн темага алып келип, ушул жерде башкы каарман кылып аткан ушу эки карындашыбызга ыдык көрдү деп атабыз. Көңүл айтат элек. Ыдык көрдү депчи. Баарыбыз билгендей, бул көчөдө жүрүүнүн маданияты болот. Сүйлөө маданияты, тамактануу маданияты, кийинүү маданияты деген бар. Негизи эле бизге жалпы эле биз Кыргызстанда жашайбыз да. Ошо кыргыздын өзүнүн нарк насилдери бар, үрп адаттары бар. Кыздарга тиешелүү ошол кызга 40 үйдөн тыюу деген ата бабаларыбыз айтып кеткен сөздөр бар. Ошол эле маалда кыздарыңарды жигиттер сыйлагыла, ошол карындаштарыңарга начар мамиле кылбагыла деген экинчи тарапка дагы айтылган пикирлер бар да. Ошол эле учурда биз эркин демократиялуу светтик ошол эле маалда биз светтик, демократиялуу, эркин, күнөөсүздүү Кыргызстанда жашайбыз. Анан эми адам бар жерде ар кандай пикирлер болот экен, ар кандай сөздөр болот экен. Бул жерде эми бул биринчиден ошол баякы экинчи тараптагы ошол таксини алып көрөлү, же болбосо бул карындашыбызды ошол жан башына чаап кетти деген жигиттин эми мен видеосун толук көрбөпмүн. Кандай учурда чаап кетти ал, кандай көрүп чапты, аны жаман көрүп чаптыбы, аны эми ошол берде ички иштер министрлигинен кандай учурда чапса болот анда? Жок, эми бир мүмкүн таанышыбы деп атам да, мындай ошондой моменттечи. Мүмкүн тамашалап, видеодо ачык көрүлүп турат. Бул жерде эми ошол эле Бул көйгөйгө себеп болуп аткан нерсе эмне? Ошол кыздын кийимиби же ошол баланын же эркек кишидин жеке мейкиндикке кол салуусубу? Биздики негизи эле бул жүрүм турум маданият болуп атат. Жалпы жолун алып карагандачы. Ошол жигиттин өзүнүн маданиятсыздыгынын жоктугу, маданияттуулугунун жоктугу. Анан баякы өзүн ээн эркин алып жүрүп эле чапса боло берет экен деп. Бул мисалы бул карындашыбыз деле бирөөнүн кызы, бирөөнүн карындашы. Эгер ошол жигиттин карындашын же болбосо жакын адам бирөө чаап кетсе, ал өзү кандай акыбалда калат эле. Жалпы эле бул коомубуздун ошол маданияттуулугунда жатат да бул. Айдоочу жөнүндө айта турган болсок, айдоочу эми ал ар жактан сүйлөп атат, өңү тилекке каршы көрүнбөптүр. Анан бул айрына карындашыбыз дагы арыз менен деле кайрылган эмес окшойт бул боюнчачы. Бул айдоочу эми 1000ден бир адамда. 1000ден бири. Көп андай адамдар. Негизи эле ушундай көрүнүштөргө эмне себеп болот деп ойлойсуз? Жеке сиз өзүңүз ошол кыздардын кийимиби же ал жактагы жигиттердин жеке мейкиндигине кол салганыбы? Мен айтат элем, бул адам баласы мисалы могу кийип турган кийимибизди биз эмнеге кийебиз? Сууктан сактаныш үчүн, күндөн коргонуш үчүн, анан азыркы күндө эми жарашыктуу болуш үчүн кийебиз да. Анан бизде бир коомчулукта ушундай бир мүнөздөмөлөр калыптанып калган. Бул кыздар же болбосо карындаштарыбыз жеңил желпи кийинсе эле бул жеңил ойлуу же ошондой деген бир түшүнүктөр калыптанып калган да. Буну эми биз ошол коомчулук сиздер менен ушундай бир темаларды козгоп, баардыгыбыз бир коомчулуктун аң сезимин ойготуп, анан ошол эле кезде баякы бизде айтып өтпөдүмбү? Бизге ошо Кыргызда жазылбаган, мыйзамга жазылбаган өзүбүздүн бир нарк насил, адеп, акылак дегендей кыздарыбызды дагы бир адептүүлүккө, ыймандуулукка чакырган бир чакырыктар жасашыбыз керек да. Демек, маселе кыздын кийиминде эмес,
эркек тарапта болуп атабы? Кыскача жооп конкрет. Бул кыздын кийиминде да болуп атат, ошо эркектин өзүнүн жүрүмүндө болуп атат. Рахмат. Бизде ушул жерден этикет боюнча адистен да такталып алчы. Биздин коом ачык, эркин коом, кийим эмне кааласа кийет дегендей. Жогоруда кийимдерге келсек, бул кайсы учурда нормага жооп берет, кайсы учурда нормага жооп бербейт этикет боюнча? В нашем государстве, который считается светским. Светтик жана унитардык деп эсептелген мамлекетибизде светтик этикет норма катары кабыл алынып, мыйзам менен бекитилген. Андыктан светтик этикет кыска шорт, бикини же башка каалаган кийимди кийүүгө тыюу салбайт. Бирок биз светтик этикет бир канча этикетке бөлүнөрүн дагы унутпашыбыз керек. Азыр биз талкуулап жаткан шорт шым светтик коомдо күнүмдүк кийим эмес, эс алуу үчүн ылайыкташкан кийим. Эс алуу учурунда шорт кийүү норма катары эсептелет. Мындай учурда жеке мейкиндикке, аялдык намыска кол салууга эч кимдин акысы жок. Ошондуктан бул жерде маселенин өзөгү маданий этикетке барып такалат. Светтик этикетте бүгүн мындай кийим шаарда башкалардын көңүлүн бурушу мүмкүн. Ошондуктан кыска кийген адам ага башкалардын көңүлү буруларын унутпашы керек. Там, где начинается свобода другого человека. Учурда азыр Аринанын дагы суроосу бар. Арина, сөз сизде. Я читала статистику, то есть по оценкам ВОЗ где-то 30%. Мен статистика менен таанышканымда аялдардын 30% зордук зомбулукка кабылган экен. Ошондой эле интернеттен зордуктоонун курмандыктары ошол маалда кандай кийим кийип жүргөндөрүн көрсөк болот. Бул жерде маселе кийимде эмес, маселе адамдын жеке принциптеринде. Ою бузулган зөөкүрдү эч нерсе токтото албайт. Узун, жакшынакай эле кийинген кыз келиндер да зордуктоого туш болгон. Эгер бул нерсе зордук зомбулукка түртөт деп айта турган болсок, анда мен мындай салыштыруу келтирейинчи. Биз сыртка акча, телефон алып чыкканда ууруларды кылмыш ишине, уурдаганга түрткөн болуп калабызбы? Бул жерде кеп кийимде эмес. Зөөкүр зордуктоону чечсе, ал аны кылат. Бул жерде баары ой жүгүртүүдөн көз каранды. Хочет что-то сделать, он это сделает, и здесь уже все зависит от мышления. Арина, я совершенно с вами согласна. Да. Ооба, Арина, мен сизге кошулам. Балким мындай учурда кийимгечи экинчи орунга жылышы мүмкүн. Бирок мен жогоруда айткандай маданий билим маанилүү. Эгер адам коомдо өзүн туура алып жүрсө, мындай терс аракеттер болбойт деп терең ишенем. Кийим коммуникациялык байланыштын ролун ойнойт. Бирок биринчи орунда маданий билим турат. Эту роль. Но в первую очередь за культурное образование. Рахмат. Жогоруда Арина да белгилеп өттү, зордукталган адамдардын көпчүлүгү ар түрдүү кийимдерди кийип жүрүшкөн деп. Кыргызстанда дагы 2018-жылы Айсулуу Жолдошова деген студент ушундай зордукталган адамдардын кийимдери боюнча көргөзмө уюштурган университетте. Ал жакта дагы айымдар, жигиттер, балдар болгон, алар кадимки эле жолукчан, көйнөкчөн, кийимчен болушкан, формачан болушкан. Биз алардын айрымдарын чогулттук, азыр ошону көрсөтөбүз сиздерге. 19 жашымда ала качып кетишти. Окуумдан келе жатканда унаага зордоп салып кетишкен. Ал түнү мени коркунучтуу кары адам зордуктады. Кийин ал мага үйлөндү. Көрсө анын аялы каза болуп калган экен. Ага мен жөнүндө айтып беришкен. Туугандары менен чогуу мен жөнүндө баарын билип алыптыр. Мен ата-энем эл эмне дейт, уят деп жазганарын ойлоп курбумдукуна кетип калдым. Өз өмүрүмө кол салууга да аракет кылдым. Анан күчүмдү топтоп чет өлкөгө учуп кеттим. Азыркыга чейин жалгызмын. Ал түн дайыма эсиме түшө берет. Алина эл аралык мекемелердин биринде иштеген кызматкер. Иш сапарлардын биринде аны чет өлкөлүк кесиптештеринин бири зордуктаган. Отуруштан кийин ал анын номерине кирип келип тийише баштаган. Эгер кыз макул болбосо, ал башка кесиптештерин да чакырарын айтып коркуткан. Алина коркконунан макул болгон. Кайра кайткан жолдо мен уктамыш болуп унчукпай келе бердим. Өзүмдү булганган буюмдай жаман сезип келе жаттым деп эскерет ал. Менин мурдагы күйөөмдөн 3 балам бар. Жайлоодо айыл тургундарынын малын карачубуз. Бир жолу күйөөм айылга азык түлүк алып келгени кеткенде анын бир тууганы келип калды. Ага чай куюп берип, балдарды жаткырууга кеткем. Бир кезде ал кирип келип мени зордуктап койду. Мен баарын жолдошума айтып бердим. Жашай албай тургандыгымды билдирдим. Жогоруда көргөндөй, зордук зомбулукка кабылган адамдар ар кандай кийимчен болгон. Мындай көргөзмөлөр дүйнөнүн 50дөн ашуун өлкөсүндө дагы көрсөтүлгөн экен да. Анан ушундан улам суроо жаралып атат. Зомбулуктун себебине бир гана сырткы көрүнүш, бир гана кийимгече эмес, ошол коомдун аң сезими, билими, түркөйлүгү, караңгылыгы дагы себеп болуп аткан жокпу? Я вот хотел бы вернуться к времени Советского Союза, да, когда все одевали. Мен бары бирдей кийинген, бирдей ойлонгон, бирдей сүйлөгөн Советтер Союзун эскергим келип турат. Андан бери 30 жыл өтүп, коом ар тараптуу өнүктү.
либералдык, демократиялык багытта өнүгүп, эркин ойлонгон, оюн эркин билдирген, эркин кийинген улан кыздар көбөйдү. Ошол эле маалда дин менен тыгыз байланыштуу консервативдик багыт да калыптанды. Ошентип, коом ар түрдүүлүккө ээ болду. Көбү муну көйгөй катары баалайт. Бирок мен үчүн бул артыкчылык. Себеби коом канчалык көп түрдүү болсо, ал ошончолук кызыктуу. Тилекке каршы ушул түрдүү катмарлар бири-бири менен кесилишкенде ушундай көйгөйлөр пайда болуп жатат. Бул талкуунун болуп жатканы өзү жакшы көрүнүш. Мындай аянтчалар болбогон өлкөдө адамдар өз ара түшүнүшүүгө келе алышпайт. Бишкекте болуп өткөн бул окуяларга мен мындай баа берет элем. Маселе кийимде же динде эмес, маселе патриархалдык коомдо. Бул патриархалдык коомдун кадимки эле белгиси. Мындай коомдо эркектер аялдардын кийимин көзөмөлдөөгө аракет жасашат. Атүгүл мындай мамиле бир гана кыска же ачык кийинген кыздарга эмес, хиджаб кийип, жабык жүргөн кыздарга деле жасалып жатат. Эми ушул патриархалдык мамиледен кантип арылабыз деген маселе жаралат. Бул окуяларга диний көз караш менен карасак, Мухаммед пайгамбар кыздарыңарга, апаларыңарга, жубайларыңарга, эже карындашыңарга кандай мамиле жасалышын кааласаңар, аялдарга ошондой мамиле жасагыла деп айтып жатат. Мен ушул ишти жасаган баладан сенин кызыңды же эже карындашыңды көчөдөн ушинтип чаап кетсе эмне болот эле деп сурамакмын. Чтобы кто-то его сестру или его будущем дочку, да, вот так вот ударил на улице. Ал өзүн деле чаап кетсе эркекти. Да. Вот то, что касается, например, водителя такси, да, даже если посмотреть, у него были какие-то хорошие. Мисалы такси айдоочусун алалы. Анын ою жакшы болуп, кызга диний багыт берүүнү каалаган күндө деле анын кийими, сырткы көрүнүшү жөнүндө эч нерсе айтпашы керек болчу. Ошончолук эле кызга жан тартып жатса, ишеним жөнүндө, Кудай менен болгон мамиле жөнүндө сүйлөшсө болмок. Биз дароо эле кийимге асылганыбыз көйгөй болуп жатат. Биздин дүйнөгө, жашоого, коомго болгон мамилебиз жүрөктөн пайда болоорун унутпашыбыз керек. Отношение к жизни, отношение к обществу, оно зарождается у человека в сердце. Аринанын дини да башка болушу мүмкүн, улут да башка болушу мүмкүн. Ушундай учурда ал айдоочу айта алат беле? Биз ушундай нерседен өткөндөн кийин сен кандай айтсам бир көбүрөөк сезимтал болуп калат экенсиң да, көбүрөөк сезип ушундай нерселерге мен деле ушундай өткөн, мен ошол кыздын сезимдерин же ошол кыздын эмнелерин билем дегендей. Мисалы ошол эле баягы жамбашка чаап кеткен ал биринчи жолу деп ойлойсуздарбы? Жок, ага чейин да көп нерсе болгон да. Аларды биз ушинтип күнөөлөйт, бизди ушинтип жамандайт деген үчүн айтпайбыз эч. Кыздар жалгыз мен эмес, бүт эле кыздар айтышпайт да. Кыздар үчүн аябай оор нерсе. Аябай оор нерсе да. Ошон үчүн мен ушундай жаман комментарий жазган аялдарды түшүнбөйм. Силер өзүңүздөр өтпөдүңүздөр, кандай түшүнбөйсүздөр депчи. Бизде коомдо ошол кыздарга, кыз келиндерге зордук, зомбулук аябай көп күч колдонот аябай. Мен айткым келет, адам баласы өзүнүн акыл ээсин контролдош керек негизинен. Адам бала ошол эле эркек болобу, ошол эле чоң улууда, мунда киши болобу, негизи эле өзүнүн психикалык жактан ушундай юбкаларды көрүп, грубо айтсам кечиргиле, юбкаларды болобу, шорттарды көргөндө өзүн кармаш керек да. Өзүнүн акыл ээсин контролдоп, эске алып, өзүндө кыздар бар мисалы, эркектер бир тез психикалык жактан жабыркагандар ошондой жолго барышат. Биз ушул жерден сиз дароо Эмил мырзага кайрылалычы. Видеодо эркектер алсыз, Нурбек мырзага, видеодо эркектер алсыз, өздөрүн кармай албайт деп жатат. Нурдин мырза да ошону айтып өттү. Бул шылтоо же эркектер чын эле психикалык жактан же физиологиялык жактан бир нерсе менен жабыркашабы? Мындай да эми өздөрүн кармай албаганын себеби эмнеде? Биринчи сигнал менин оюмча баарыбыз мындай ортону тиякты дагы биякты дагы защищать этпей, муну кылмыш деп месседж жиберишибиз керек да коомгочу. Бул кылмыш. Көтөнгө чабабы, сөз менен тийишеби, сөгөбү, бул деген преступление. Билбейм, ал мыйзам чегиндеги эле преступление. Жеңил болобу, бул преступление деген. Мен кичине сексолог дагымын, сексология жактан дагы бул дагы преступление. Бир дагы оору, даже психический оору не оправдывает преступленияны. Анча эле чыдабай атса, бул психиатрический больницага жатат, психолог бар, сексолог бар, бул дарыланыш керек да. Мындай да, ал мисалы жеңелеч кызды көрөбү же кыска эмени көрөбү, кандай кызды көрбөсүн, ал проблема анын өзүнүн мээсинде болуп атат да, адамдын мээсинде, ошо эркектин мээсинде болуп атат да. Тиги кыз деген эмне болуп атканын билбейт да, ал может жөн эле чынет, ал өзүнүн мээси, ал лично өзүнүн проблемасы да, өзүнүн мээсинен эметип аткан. Анан көбүнчө мындай айтып коеюн, мындай эркектер ушундай зомбулук көргөзгөн, кыздарга жаман мамиле кылгандар, бул закомплексован эркектер да, өзүнө ишенбеген, өзүнүн эркектик сапатын сезбегендер да.
мүчөсү кээ бирөөнүн кичинекейлер комплекс барлар ошондой кичине кыздарга анан слабый кишилерге аябай эме болот да, зөөкүр болушу. Ушул физиологиялык жактан бизде баарын эле бул белгилүү болсо керек, эркектер дайым ушинтип актанат, физиологиялык жактан. Биз өзүбүздү карман албайбыз. Силер ачык видеодо да айтып комплекс бул комплекс да. Ал деген мындай да, көп эркектер эмне үчүн грубый, мындай кызга жете алышпайт да. Мисалы мындай кыска кийип алгандар кичине өзүнө уверенный кыздар болот да көбүнчөчү. Ага жете албайт да, тааныша албайт. Анан ошондой зөөкүрдүк менен, сыноо менен, жаман сөз менен мындай как-то давить эткенге аракет кылат да. Анткени өзүнүн деңгээли кичинекей да, ал кыздын жанынан өзүнүн деңгээлин кичинекей сезет. Анан ошо через зөөкүрдүк, через грубость ошентип бир мындай өзүнө өйдүрүп. Психологиялык жактан эч кандай актабайт. Актабайт. Мындай эгерде бизде изилдөөлөр жок, мына чет өлкөнүн изилдөөлөрүн карасак, мини юбка 5% эркекти мындай көңүл бургузат да. А калган жөнү мында внимание кылыш мүмкүн, а именно сексуальный возбуждение 5% эркектерде болот. А 5%-ын ичинде оорулар болот да, ошондой насилие барганчы. А насилияда баарына бара алышпайт, бул слабый. Бул кичинекей кыздар. Көрүң 16 жашта отпойт, тиги жана водитель эле бир чоң эле карган эле киши окшойт. Кичинекей ушул мындай жалгыз, слабыйларга эле тийише алышат да ошондор. Адам өз эркине жараша кийингенге укуктуу. Биз жаранга эч кандай тыюу сала албайбыз. Кандай кийингенге ал өзүнүн эрки менен кийине берет. Эгер жаран такыр эле жылаңач жүрсө, анда биз аны милиция иш алып барып, ага ал же психикалык жактан оорулуу болгон болот, же наркотик сайылып алган, же арак ичип алган мезгил болот. Эми жыйынтыктоочу суроо, бул көйгөйдү эми кантип чечебиз? Коомду тарбиялоодо атайын бир мамлекеттик стратегия керекпи, же дагы кандай жол жоболорун караштырсак болот? Коомдун аң сезимин кантип көтөрөбүз? Мне кажется, надо клеймить. Домогатель назвать домогателем. Ылык көрсөтүүчүлөрдү ылык көрсөтүү боюнча биринчиден ошо жоруктар кодексине, азыр мисалы жаңы реформа болгондон кийин жоруктар кодекси да алынат. Жөн эле кылмыш кодексине, эме кодексине киргизип, ылык көрсөтүү боюнча ушундай майда жоруктардан баштасак азырчы, мен мисалы заявление жазбасам 5-синде деле болмок эмес, туурабы? Ой, боло берет экен, эч күнөөсү жок экен, эмесин албайт экенмин деп эле дагы бир нерсе алат, ошентип өсүп кетет бул деген. Кийин үй бүлө эметкенден кийин да. Ошон үчүн майда чүйдөлөрдөн баштасак, ушинтип мына бул ылдык көрсөткөн адамды бетин көрсөтүп, мына бул ылдык көрсөткөн эме үчүн ушундай жаза алды деп көрсөткөндөн кийин адамдар коркуп баштайт. Чын эле анда кыздардын ушундай чек бузса болбойт экен деп. Ошондон кийин менин оюмча бир аз да жакшы тенденция болот. А клеймить, да, вы это слово правильно говорите, да, нельзя клеймить. Зөөкүрлөрдү атынан атап ачыктоо бул өзүм билемдик, өз алдынча айыптоо катары эсептелет. Биз укуктук мамлекетпиз, баары мыйзам чегинде болушу керек. Ооба, ал адам жаңылды. Бул жерде отургандар бир нерсени байкабай жатышат. Ал адамды видеого тартып алып интернетке жүктөө дагы өзүнчө кылмыш. Бул жарандын жеке мейкиндигине кол салуу. Ал дагы кайра кыздарга арыз жазышы мүмкүн. Бул жерде маселе тереңде жатат. Эмоциям үчүн кечирим сурайм. Простите, пожалуйста, за эмоциональность. Арина, сиз кантип ойлойсуз, бул маселени кантип чечсе болот? Вот извините, вы сказали, что девушка не должна была снимать его на видео. Но как по-другому? Кечиресиз. Сиз азыр кыздар видеого тартпашы керек болчу деп жатасыз. Анда дагы кантип күрөшүшүбүз керек? Анда ушинтип уланып кете берет. Тартпай, ачыкка чыкпай калган мындай окуялар канча? Мен кыздардын аракетин кубаттайм. Ыдык көргөн учур абдан коркунучтуу, бирок ошондо да тез реакция жасап, тартып калганыңыздар мактоого арзыйт. Бул коомго чоң чакырык. Эмкиде ыдык көрсөтүүнү каалаган адамдар бул жөнүндө ойлонуп калышы мүмкүн. Как бы шлёпнуть и так далее. Он уже задумается об этом. Коомду тарбиялоодо мамлекеттин да кандайдыр бир стратегиялык жолу болуш керекпи, же дайым караңгы сүрмө топтун жетегинде кала береби? Быйыл эле мисалы 2021-жылдын январь айынын аягында инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген атайын президенттин жарлыгы чыкты. Ошол президенттин жарлыкты иштеп чыгуу Маданият министрлигине тапшырылган. Июнь айынын башына чейин болчу, аны биз иштеп чыгып азыр министрлер кабинетине бергенбиз. Ал жерде эмне деп жазылат? Ошол адам инсан деп коелу, инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү деп темасы айтып атпайбы? Ошол жерде ар бир адам мисалы өзүн коомдо кандай алып жүрүшү керек. Адам эми биз баягы 30 жылда ар кайсы багыттардын, ар кайсы өлкөлөрдүн бир мындай жосунсуз жоруктарын өзүнө сиңирген бир коомду дагы тарбиялап койдук да. Концепциянын ичинде негизи эле бул
ошол кыргыз элинин үрп адаттарына мындай шайкеш келген ошондой бир коомду тарбиялайлы. Мисалы ар бир коом, ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерден, башка улуттардан айырмасы ошо өзүнүн үрп адаты, салт санаасы менен айырмаланып турат да. Демек ал эркин кийинүүнү жактабайт, ал нормалар. Эркин кийинүү деген норма жок ал жердечи. Ошол эле кезде ар бир адамдын укугун коргоо, мисалы кыздын 40 чачы бири-бирине каршы келген жокпу? Каршы келген нормалар жок ал жерде. Негизи эле таза мындай ыймандуу коомду куруу да ал жердечи. Адептүү коомду негизи. Ыйман деген бул абстракттуу түшүнүк экенин эске алдыңыздарбы? Жок, адептүү деген эми бул эми ар бир адамдыга өзүнчө индивидке келе турган түшүнүк экенин эске алдыңыздарбы? Эми бир четинен мисалы үчүн ыйманды мен такыр башка түшүнөм да. Ыйман бул адам үчүн такыр башка. Сиз эми азыр дин жөнүндө байлап атасыз да? Жок. Кандай түшүнүп атасыз? Сиз көрдүңүзбү? Сиз ыйман дегенде динди түшүндүңүз. А мен адамдын жеке мейкиндигине кол салбоо, адамдын адамдыгын сыйлоо деген сыяктуу нерселерди түшүнүп атам. Экөөбүздүн пикир ыйман дегенде туура келбей атат. Кантип сиз өзүңүз түшүнгөн ыйманды бизге таңуулап атасыз? Ыйман жөнүндө бул түшүнүктүү деген жокмун мен сизгечи. Сиз деле үй бүлөңүздө мисалы бирөөнүн кимдир бирөөнүн баласысыз да, туурабы? Үйүңүздө ошол коомжуга жакшы мамиле кыл, жакшы адам бол, негизги эле бири-бирибизди айтканда деле ден соолугуң жакшыбы, же болбосо мулуулар жакшы адам бол, коомго пайдалуу иштерди кыл деп тарбиялайт. Бул деген коомдук тарбиялоо деп атам менчи. Бар эле жанагы жарлык болот детпейсизби? Ошондо мындай көчөдө бир топ пайда болуп калбайбы? Мындай шортикчен, кичинекей юбка кийип жүргөн кыздарга бир топ чыгып, мынакей өкмөттөн, мамлекет тарабынан ушундай кылгыла деп атат, ушундай деп атат деп кыздарга тыюу салынбайбы? Сизге деле шорт кийип жүрөт экенсиз деп, тыюу салбайбы? Мисалы да, көчөдөн бир топ пайда болбойбу? Мамлекет, президентибиз кол коюп атат мынакей деп бир күч пайда болбойбу деген суроо да. Жарлыктын өзүнүн аталышына келели. Инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү деп атат. Чектөөсү деген жер жок да. Ошону ар ким өзүн өзү өнүксүн деп атат. Аны биз ошол маданият менен, мындай руханий азык менен келечектеги адамдарды тарбиялалы деп атабыз. Ошо бала бакчадан баштап мектеп, университет, жогорку окуу жай баардыгын ошол биз ичин көрө элекпиз азыр эрте. Мен ошол ойда көчөдө чектөө болбойт. Бул жерде инсандын ошол калыптануусун маселе туура, маселе жакшы, бирок баягы кооптуу жерлер бар деген жок, андай жер жок. Ал бул абстрактуу түшүнүк. Жарлык да, бул мыйзам эмес бул. Мыйзам эмес. Ал деген ар бир кишинин өзүнүн маданиятынан болсо керек да. Ошондой коомду тарбиялайлы деп атабыз. Бир-биринин жеке мейкиндигине кол салбаган, да? Ошондой. Я хотел бы поаплодировать девочкам за то, что они сделали. На самом деле это было очень смело и очень правильно, я считаю, да, потому что им хватило смелости. Алгач кыздарга алкыш айткым келет. Бул туура жасалган аракет болгон. Мындай көп окуялар көз жаздымда калып кетип жатат. Себеби кыздар бул жөнүндө айтуудан уялышат же коркушат. Эгер ал жигитке жок дегенде айып пул салынса, башкаларга сабак болот. Эмнеден экенин билбейм. Балким экономикабыз алсыз болуп, индустриябыз жок болгондуктанбы, айтор биздин эркектер физикалык да, руханий жактан да майдаланып, алсыз болуп кетишти. Мындай окуялар эркектердин ошол алсыздыгын көрсөтүп коюп жатат. Динде аялга бир эле жолу кароого уруксат. Экинчи жолу кароо күнөө. Демек, өзүн көзөмөлдөө бул эркектин жеке жоопкерчилиги. Чүмбөт аялдын жүзүндө эмес, эркектин көзүндө болуш керек. Ошондуктан физикалык, руханий, экономикалык жактан күчтөнүү жөнүндө кеп козгошубуз керек. Патриархалдык коом жөнүндө айтканда, бул нерсеге бир гана эркектер эмес, улуу муундагы аялдар да салым кошууда. Мына этикет боюнча адистин үлгүсүндө, башка улуу эжелердин үлгүсүндө бул нерсени байкасак болот. Алар өздөрүнүн ою менен патриархалдык түзүмдөрдү бекемдеп жатышат. Кимдир бирөөнү ыймандуу болууга мажбурлоо мүмкүн эмес. Бул нерсеге адам өзү келиш керек. Ыйман сырткы көрүнүштөн эмес, жүрөктөн пайда болушу керек. Да, невозможно. Человек должен прийти к этому сам, и вот это иман, он должен исходить из сердца человека, а не из его внешнего вида. Мен айтып келем, ушундай жерлерге катышып калгам. Жыныстык коопсуздук деген 1-класстан баштап үйрөтүүлөр болуш керек да бала. Насилие негизи кичинекейсинен 1-класстан башталат. Мындай биз билбей калып атпайсызбы? Кошуна, бир туугандардан жана майда чүйнү оюндардан башталат да. Жыныстык коопсуздук балага үйрөтүш керек. Эркек болобу, кыз болобу, сенин денеңе тийгенге эч ким укугу жок. Да. Чечин дебейт, момундай кылбайт. Анан биз ата-энелер да күнөөлүүбүз. Мисалы, менин кызым бар, ошо коноктор келип калса, баарынан өбүшүп чык деп айтышат да. Ал өбүшкүсү келбейт. Бул да по большому счету насилие, менин кызым өбүшкүсү келбейт. Ошонтип өзүбүз насилияга көндүрөбүз да, түртөбүз ошону алдыначы. Ошон үчүн жыныстык коопсуздук деген вот маданият министрликке айтам, ошондой сабак болсо, бул деген мындай сексуальный образование эмес.
сексуальная безопасность да, уже бирөө тие албайт, бирөө тийише албайт, бирөө көтөнгө чаба албайт. Сенин денең бул сеники. Даже ата энең тийишпейт. Ата эне зордук кылгандар канча? Бир тууган зордук кылгандар. Ошон үчүн ошондой коопсуздук, жыныстык коопсуздук сабак болсо, менин оюмча абдан эле жакшы болот да. Башка бир адамдын денесине зыян келтирүү, ыдык көрсөтүү кылмыш болсо, ошол эле учурда башка бирөөнүн мейкиндигине кол салууда одоно адепсиз көрүнүш. Андыктан ар бирибиз өзүбүздүн жүрүм турумубузга жоопкерчиликтүү бололу, коопсуз жана бейпил коомду куралы. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.